Кызыкчылыгы жок болуп калат экен. Көз биринчиден киши адамга көз керек экен. Көзүн көрбөй калса, баягы күнү көзүн көрбөй калганда, эми азыр вактылуу дарылар менен кичине мындай нур жакшы мындай эмени көрүп турам. Азырынча. Баягы күнү вообще көрбөй калганда көзүм эчтекен даже туалетке да бара албай калган күндөрүм болду. Ал дарылар менен вактылуу өзүмдү мындай эметип турам да. Анан бул сиңдим келет, эртеден кечке жумушта болот, кечинде келет. Келгенчекти кыйналып отурам ушул. Азыр мени кандай көрүп атасыз эже? Мен кандай көрүп атам сизге? Элес туман болуп көрүнүп турат. Туман сыяктуу Туманды отургандай эле. Сөйлөкөт болуп эле. Сөйлөкөт болуп эле, туманда отургандай эле турам да. Буга чейин сиз эмнен алектенип үй бүлөнү жанын сактоого келет? Буга чейин базарда банан сатчумун, жүгөрү бышырып сатчумун. Бул көзүм вообще көрбөсү да, бул көзүм 30-35% көрчү, бирок ошол көзүм ушундай эле көрөт деп эч мындай өкүнчү эмесмин да. Кудайга шүгүр, ушул бир көзүмдү бергенине деле Кудайга шүгүр деп жүргөм. Анан бул көзүмдө көрбөй калганда Assalamu алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Биз азыр достук новостройка достуктабыз, Дордой жактачы. Ушул жакта бир эже кайрылган. Эженин аты ким эле? Толгонай деген эжеке кайрылган. Ахматова да. Анан азыр мен түнкү саат азырмай бүгүн 21 август 12-ден 5 мүнөт өттү. Достор, мекендештер, мына азыр ушул жерге келип, азыр биз эжекеден кабар алайын деп келдим. Атайынчы мен бул жака бир жумуштар менен келдим эле. Мына эжекебиз мына ушул жакта турат экен. Бу жерде квартирадабы эже? Жок. Өзүнүн үйү, эжеке менен мен ушу кайрылып анан күндүз колум тийбейт, азыр келишке туура келип калды. Саламатсызбы эже? Кандайсыз? Жакшы. Ден соолуктарыңыз жакшысызбы? Жакшы. Жакшы турасызбы? Келип калдым эжеке. Менде ушундай түн жарымда да айла жок, жолдо белде эме болуп калат. Анан жумуштарга байланыштуу. Анан ушул азыр мен биякта бир жумуштар менен келип калгам, анан кайрылайынчы дедим да сизге дагы. Ошо. Ай муктаж болдум. Жакшынакай эле оокатымды кылчумун да. Анан бир могу көзүм протез, бул көрбөйт вообще эле. Анан могу көз менен эле жүрчүмүн да. Ошол көз менен эле жүрчүмүн. Анан мурда деле ооручу, ошо ооруйт, мында ооруп жүргөн көзүм ооруйт да эми деп ошентип коюп эле жүрчүмүн да. Жүрүп эле жумуш, жакшынакай жумуш иштеп жүрсөм эле. Биринчи бирге ооруган 3 күн, 3-4 күн мурда. Сыкка ооруп атат го деп коюп эле жүргөм. Анан эле көрбөй калып, эртең турсам эле 15-июлдан бери ушинтип отурам. Эмеге Бишкектин бүт больницаларын кыдырдым, эч кимисинен диагноз чыккан жок. Анан ошо Чакмак клиника бар экен, Акынбаева Жунусалиева, ошого бардым. Жана Кудурет көзгө барып көрдүңүзбү? Жок, ага барбадым. Ошо бир туугандарыбыз, алысыраак эле туугандарыбыз бар болчу, ошолор ошол жака алып барып көрөлү, жүр деп ошенткенден. Эч жактан толк чыкпай койду деп акыры ыйладым да, көзүм көрбөй калды, мен эмне кылам деп. Анан жүр ошол жака алып барып көрөлүчү деди. Бардык, барсак ошол жактан анан лейкома роговица деп диагноз чыгарып берди. Ал жактан эгер эртерээк операцияга жетишип калбасаң, көзүңдүн жанагы могу жерде ак бар да, могу каректе, ошол асты сары суу каптап атыптыр. Ошол сары суу жарылып кетчү болсо, бүттү могу карек агып түшүп калса, бүттү, операциянын пайдасы жок деп айтып атат да. Көзүм көрбөй. Муну ким айтып атат ошондо? Түрк, жанагы Чакмак клиникасы. Чакмак клиникасын айтып атат, Ошо глазный врач. Толгонай эже, айтыңызчы, азыркы учурда сиздин көзүңүздүн жакшырып кетишине канча каражат керек деп атышат? Азыр көзүмдүн жакшы болуп кетишине Москвада миллиондон ашык айтып атат. Эмеде Турцияны ушу $10.000 деп атат. Анан ошого каражатым жок, монтип отуруп калдым. Тапкан мен чай, тамак ашымдан ашчу эмес, эч кимден эчтеке суранбай, ушу тамак ашымды эптеп таап жеп ошентип жүргөм. Бул үйдү да былтыр кредит алып эптеп бүтүргөнбүз. Дагы деле жакшы бүтө элек. Кредиттерибиз бар. Сиздин өзүңүздүн үй бүлөлүк абал кандай? Мен өзүм үй бүлөлүк абалым, мына ушу күйөөм бар. Ден соолугума байланыштуу балалуу болгон эмесмин. Жалгызмын, күйөөм бар, бирок күйөөм деле эптеп кичине тамак ашка эптеп эметип келип атат да. Анан азыр кайнатам ооруп калып,
айылга кетти. Анан бул сиңдим Ош базарда жашайт эле, Швеяда иштеп. Муну жаныма алып келип алгам. Мен кыйналат экен болуп ушул жерде. Мен ооругандан бери. Жок, Аталаш. Аталаш. Аталаш сиңдим. Азыр мына урматтуу достор, мекендештер, азыр мен Толгон эжекенин жанына келип отурам. Мен бул жерде мен айтайын деген сөзүм дагычы, достор. Көп сүйлөбөй эле жеткизгим келет, бирок айла жок сүйлөшкө туура келет. Анткени бүгүн сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк бар да, достор, сүйлөп калайлы. Сиз менен биз бүгүн жарык ааламды көрүп жатабыз. Ошого шүгүр кылайлычы, достор. Ошон үчүн жакшы видеолорду көрүп, мындай жашоодо жакшы нерсени жасап калайлычы. Мына сиз менен биздин, мына мен жанымда отурган мына Толгон эжекем, мына сиз көргөн, биз көргөн ааламды көрүп жашап жатып, бүгүн ушундай бир көзү менен эле көрүп жашап, ошо бир көзүм көрсө деле Кудайга шүгүр деп шүгүр келтирип жашап аткан эжекемдин экинчи көзү көрбөй калып атат, достор. Эми таптакыр жашоо туңгуюкка айланып баратат. Ошондой мындай кайрылууну укканда мен делечи үйдө отура албайм. Азыр түнкү саат 12. Бирок мен чыдабай келгенге туура көрдүм, достор. Эмне үчүн? Анткени кымбат өмүрлөр өтүп жатат, достор, мекендештер. Кимдир бирөөбүз бир жерде иштеп атабыз, бир дүйнө кызыкчылыгы менен алып бурушуп атабыз. Бирок бул эжекем сиз көргөн, биз көргөн бул ааламды көрбөй калыш коркунучуна турат. Ошого болушунча аракет кылып, туш тараптан бир колдоо кыла койсок, азыр көрүп кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде азыр көздөгү карек ага турган болсо, ал эмеси жарыла турган болсо, анда бул көздүн көрүшүн сактап калуу кыйынлыкка туруп калат экен. Достор, ошон үчүн пайдасы жок болуп калат экен. Ушуну келгилечи, угуп, билип, өтүнүч сиздерден. Азыр мынакей биздин ушул сүйлөшүүбүздө Москва шаарында ошол торговый центр Москва ошол эмеде иштеген биздин мекендештер бар. Анын ичинде Айпери Манасовна деген карындашым бар. Ошол карындашым дагы бул эжекебиздин ден соолугуна жакшырышына ошол жактагы группа кылып, ошол группадан акча чогултуп, бир эле бул эжеге эмес, буга чейин бир канча адамдарга кол сунууларын жасап келишет. Ушул Айпериге аманат кылып чогултуп беришет ишеним менен. Анан Айпери ушинтип жөнөтүп турат. 28 000 рубль салды. Анан Айпери, Аллах Таала разы болсун силерден. Ошол сага ишеним артып, ошо кол сунуп, группанын ичиндеги бардык бир туугандар силерден Кудай эки дүйнө разы болсун. Биз ушундай ыраазычылыкты айтабыз силерге. Ошол эч убакта оору сыркоо эмне экенин билбестен, сезбестен өткүлө дүйнөдөн. Дайыма жакшылыкта жүргүлө, Кудай буйрса. Биздин мекенибизде туруп, мына ушинтип көзүнөн кайгынын көз жашы агып турган энелердин көз жашын сүртүүгө колдон келген аракетти жасап келебиз. Бирок ушул менин дагы аракетиме кайдыгер карабай, ишеним артып кол сунганыңыздарга Аллах разы болсун. Анан Толгон эже, сизге бекем ден соолук. Эч ыйлабаңыз, макулбу? Биз сиздин катарга келдик. Сизге тирек болоюн деп келдик. Мен да сиздин бир тууганыңыз катары, замандашыңыз катары келип отурам. Макулбу? Ыйлабаңыз буйрса, баары жакшы болот. Аллах Таала кадыр зат. Аллах көрбөй калышынан корком. Көрбөй калсам эмне кылам деп корком. Буйрса эжеке, Аллах Таала мейримдүү зат да, сиз эмнеге муктаж болуп атасыз, биз эмнеге муктажбыз, Кудай баарын көрүп турат. Анан буйрса баары жакшы болот эжеке, ыйлабаңыз. Мына ушундай болуп атат, достор, мекендештер. Жашоонун кадырын билеличи, достор. Кудайдын бизге берип аткан неаматтарын билели. Эгерде Кудай сактасын, баарыбыз кылдын учундагы жашоодобуз. Кылт этип кетсе, дүйнөдөн өтүп кетчү эле адамбыз. Бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Мен бүгүн сайрап турган тилим эртең сайрабай калышы мүмкүн. Бүгүн силердин жаныңарда турган мен эртең жок болуп калышым мүмкүн. Бирок биз каалайбыз көп жашашты. Биз каалайбыз оорубашты. Биз каалайбыз жакшы жашашты. Бирок Кудайдын каалоосу менен экендигин унутпашыбыз керек. Ушуну унутпайлы, достор. Анан, достор, кол сунуу, садака берүү бул өзүбүз үчүн. Мен өзүм үчүн келдим бул жерге. Эжекемдин ыйлаган көз жашын сүртүп койсом, Аллах Таала разы болсо бизден. Сиздин каалаган каалооңуз, биздин каалообуздун баары Кудайдын казынасында экендигин билебиз. Ушу Кудай биздин ушу жакшы кадамыбызга сооп жатса экен деп үмүт кылып атабыз. Анан Кудай буйрса, эжеке, азыр мен реквизиттер ушунун алдына тиркелген, мына видеонун алдындагы реквизиттер. Анан сиздер жана көчөдөн бул эжекем карапка чогултуртпайт, чыгартпайт. Же болбосо чыгайын деп көчөгө чыгайын десе азыр чыга албайт. Үйүндө гана ушул 4 дубалдын ортосунда бир туңгуюк жашоо өмүр өткүзүп жатат, достор. Ушуну унутпастан, ушул видеону көбүрөөк бөлүшүп коюңуздар.
көп видеону бөлүшүп, группаларга таратышып, бир бата тилек дуаңыздарды берип, дем күч бул жакшы сөз дагычы. Ушу жакшы сөзүңүздөр менен моралдык дагы, материалдык дагы жардамга бүгүн Толгонай эже экөөбүз муктаж. Келгиле, муктаждыгын бирге чечип, себепкер болуп калайлы достор. Экран алдындагы реквизиттер бардыгы Толгонай эжекенин өзүнө таандык. Кудай буйрса, азыр жанагындай реквизиттер бар, сизге таандык эже. Мага таандык. Мына Кудай буйрса, анан сиздерге бүт ушуга салып туруңуздар, байланышта болойлу достор. Бүгүн шашылайлы, бир тууган шашылайлы. Анткени биз убактылуу элебиз. Кимибиз канча жашта болсок болуп тургандырбыз, бирок жаштык да бизден өтөт. Өмүр да өтөт достор. Бүгүн күн жашап жатабыз. Мына күндүзгү күн өттү, мына түн келди. Күн менен түн өтүп атып биз өмүрдөн өлүмгө жакындап баратабыз. Өмүрдөн өлүмгө жакындап атабыз достор. Сооп ачкосун таап калайлы. Кудайдын алдына барганда бир өзүбүзгө азык болсун. Мен да каалоом ушул. Өзүм да өзүм үчүн соопко иштейин. Силер да соопко илешип калганга себеп болоюн. Эжекебиздин көзү көрүп, жашнакай болуп, өмүрлүк жарынын жанында жашнакай жаркылдап жашашылыгына себеп болойлу. Бар болуңуздар, эч ким оорубасын. Толгон эже, эртең жакшы болуп кетиңиз, Кудай буйрса. Рахмат. Буйрса жакшы болуп кетесиз, Кудай буйрса. Рахмат. Аркабызда элибиз бар, журтубуз бар.